Биздин ар бир айтып аткан сөзүбүздү элдин үнүн популист катары кабыл алсак, анда кандай болот? Кече жакында мен өзүм да айттым эле, мен буга чейин дагы иштеп кеткен адам катары 10 айды көп деп айттым эле. Бул менин айткан оюм эмес, бул мен элдин айткан оюн айтып атам. Анын ичинде мен өзүм дагы оюм туура келген үчүн элге ошол маселени аткарып ийгени. Депутаттардын ортосунда сөзсүз сый болуш керек, сыйга сый, сырайга бал дейт. Бир депутаттын сүйлөгөнүн мындай ордуна сындоо бул абый алып келбейт. Себебинде депутат бул элдин өкүлү, депутаттын микрофону бар, ошон үчүн депутатка эл 5 жыл мандатты берди. Айт, де, көйгөйдү көтөр деп. Биз аткаруу бийлигин бардык маселелерде колдоп келип атабыз, зарыл мыйзамдарды кабыл алып берип атабыз. Ошол учурда депутаттык корпусту парламентте дагы аткаруу бийлиги тарабынан сый мамиле болуш керек. Биз мындай эч кандай талаш тартышуу эмес, биздин бардыгыбыздын көздөгөнүбүз мамлекетте ынтымак, ырыс береке, элибиздин бакубат жашоосу. Ошон үчүн мен ойлойм, аткаруу бийлиги дагы ушул сөздөрдөн жыйынтык чыгарат деп. Эч качан парламент бир микрофону жок, мажырөө же мындай бир бар боло берет деген мамилеге муктаж эмес. Парламенттин ар дайым өзүнүн орду болгон. Ошол ордунун менен иш алып барабыз.